орозо биздеги кандай ибадат? Алхамдулилlah, Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Кудайым буйрса жакшы үмүт менен Алла Таалам баарыбызды амандыкта, иманда, ден соолукта Рамазан айга жеткире көрсүн. Мына Рамазан ай кимдин тагдырында бар, кимдин тагдырында жок. Буну жараткан Алла өзү билет. Иншалла, Кудай кааласа баарыбыздын тагдырыбызга Алла Таалам буйрган болсун. Бул касиеттүү Рамазан ай. Мынакей бунун орозосун Алла Таала фарыз кылган. Орозо тутуу ибадаты бул бизге чейин эле болуп келген ибадат да. Мухаммад пайгамбардын үммөтүнөн эле башталган эмес орозо тутуу. Орозо туткандардын албетте анын жол жоболору, эрежелери башкача болгон. Бирок орозо туткан бизге чейин эле мурда эле болгон бул. Себеп Кур'анда буну каяктан билдик? Кур'анда Алла Таала айтып атат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." Эй имандуулар, силерге Рамазан айда мынакей орозо тутуу фарыз кылынды. Силерде мурдагыларга фарыз кылынгандай эле. Силерге эле эмес, силерде мурдагыларга да фарыз кылынган. Мухаммад пайгамбардын да мурда да канча пайгамбар келсе, үммөттөрүндө орозо тутуу болгон. Бирок исламда башында орозо тутуу кичине оор болчу. Ал оор болчу, жөнөкөй эмес эле ал. Ал түндөсү, эгерде бир уктап тура турган болсо, кайра тамак жемей жок эле. Уктаганга чейин жесең жеп ал. Уктагандан кийин, тургандан кийин биз саарлык жеп атпайбызбы? Андай жок болчу. Андай жок эле ал. Түндөсү дагы жубайына кошулганга уруксат эмес эле. Түндөсү дагы. Орозо мурдатан бери исламдын алхамдулилла улуу ибадаттан болуп эсептелинет Рамазан ай.